Assalamu алейкум, туугандар. Элдин баарыбызга эле кызык болуп атат окшойт могу Эдунун 40 чоросу кийим, бул кандай каракчыларды чогулткан Эду. Булар кандай каракчылык кылышкан. Эми айтып берейин. Негизи Эдунун бүт 40 чоросун тең камаш керек. 40 чоросунун утка жанында жүргөн, айдап келип, байлап келип солкулдактарын баарын камаш керек. Эл эмнеге сүйлөбөй жатат туугандар билесиңерби? Эл коркуп атат. Если Ташиевди, Зулушевду, Шакиевди камай турган болсо, бүт баары сүйлөйт. Азыр эл коркуп отурат. Булар анткени 40 чоронун 40 бирт кез эле 1-2 эле камалды, калган баары эле ордунда отурат. Эч кимиси кеткен жок, иштеп атат. Элдер жөнөтүп атат, мону чыгарчы деп. Момундай беспредел кылган, момундай туура эмес иштерди кылган ислам чыгарчы деп айтып атат да, могунучу берип атышат мага. Арасында 40 чоронун түрмөдө отурган зектерди жөн отургузбай, түрмөдөн алып чыгып алып, муну сотко апаратабыз, допроска апаратабыз деп алып чыгып алышып туруп, булар тоношкон да. Талас Бегалиев резонанс болуп атпайбы? 14 жылга камалып кетти. Көкбөрү Федерациясынын президенти. Бул кандай иш болгон? Бунун өзүнүн пострадавшие жок да Талас Бегалиевдин. Будан эч ким залака көргөн эмес. Талас Бегалиевден бир какой-то бир чалды уруп согуп, 2 гектар жерим алды деп кыйнап, адам показания алып тур. Камчы Көлбаевдин водители болгон экен. Шопуру эчтекеге деле аралашкан эмес экен, шопуру болуп жүрчү экен. Ошодон показания алып тур, уруп согуп Талас Бегалиевге. Ал соттон чыгып айтып атат, мен Талас Бегалиевди тааныбайм, мен булар менен аралашып жүргөнүн көргөн эмесмин деп атат. Бул негизи Эду кантип чогулткан 40 чорону? Эдунун Талас Бегалиевди кармаган опер ушуну жумушка Эду алып келген. Эдунун оң колу, Эдунун приближенный булчу. Эду муну кантип таап алат? Бул аты Нурлан деген бала, узун, 40 чоронун бирөөсү узун деп жүрбөйбү, Нурлан деп. Ошол. Бул өзү жөн эле дөңкүйгөн бала болот да. Орустар айткандар, сила есть, ума не надо деген чочкодой, өгүздөй экешектин күчү бар бала болот да, дыңкыйган. Бул каким-то образом, балам жака барып тур, бар. Жака барып тур, бар. Каким-то образом 6-й отделге балдар көрүп калышып, мондай здорово экен, бизге ушундай быктар керек деп 6-й отделге кирип калат жакында эле. Анан кийин 6-й отделде иштеп жүрүп, Койташка учебкага барат, учебкада жүрүп, бул каким-то образом аталат бирөөнү бутка. Рикошетам тие бирдеме кылат, бирок ок ушудан чыккан болот да, Нурлан узун дегенден. Анан бул резонанс болот да, бирөөнү бутка атып салды. Рикошетам тие каким-то образом бутуна тиет да. Анан кийин ушу ызычу болгондо, резонанс болгондо Эду көрүп калат бунучу. Бул негизи жоопко тартылыш керек эле да бутка. Атайын атпаса да случайно тийди, кандай да тийди, бунун колунан чыгып атат да. Бул көрүп калып туруп, бизге могу бала, мындай балдар бизге керек, бык экен, ушундай быктар мага керек деп туруп, Эду ГКМБга киргизип коет. Бул ГКМБга барат дагы. Бул айтып аткан нерсем, ГКМБга бул конторго эмне кулинардын диплому менен эле же даңкыган здоровый бык болсоң эле барып конторго иштей бересиң. Мына ушинтип Эду 40 чоросун ушинтип чогулткан жалаң быктарды, сила есть, ума не надо деген күчү бар, мээси жок айбандарды чогултканда, каракчылардычы. Ошо каракчы келип туруп Талас Бегалиевге эметет, күрсөтөт Талас Бегалиевди, бер дейт акча. Бул бербейм дейт. Билгениң кылып ал дейт, бар. Билгениң кылып ал дейт да, мен сени по-любому камайын деп туруп, мынаки постанова ушинтип атышат. Түрмөдөгү адамдар чалып атышат мага. Адамдардын тааныштары, ислам ушундай опугу бар. Талас Бегалиевге против каршы показания бер деп кыйнап ишти токуатышат. Садырова, могу 40 чорону, могу беспредел качан токтобойсуз? Садыровам, адилетсиз падышага сиздин убагыңызда, азыр сиздин башкарууңузда ушул беспределдер болуп атат. Адилеттүүлүк болбогон адилетсиз падышага Кудайдын жардамы болбойт. Садырова, сиздин учуруңузда ушундай адилетсиз иштер болуп атат. Бул кандай алып барып эле качан токтотосуңар 40 чорону? Туугандар, могу Ташиев, Машиев 40 чоро бүт камалмайынчачы. Эч ким айтпайт, эл коркуп атат айткандан. Айткылачы, чыгаргылачы, бергилечи десем, видеолорду бербей жатышат, кээ бирлери коркупчу. Неге бербей жатышат? Анткени коркуп атышат булар дагы деле властьта отурат. Кайра өпкөбүздү үзөт депчи. Качан токтойт ушу колу бутун бурап эле беспредел кылып туруп, ачык эле айт. Мен өзүм да ушундай беспределден өткөм. Мени да ОПГ деп сабап, жок жерден эле сабап. Садырова, мен ишимди Октябрьский прокуратурадан алып туруп эле военный прокуратурага өткөзсөз, 5-6 непорядочный милиция сразу жумуштан кетет. Мени милициялар билип туруп, ОПГ эмескенин билип туруп, ислам сен ОПГ эмескенин билебиз деп туруп эле уруп коюшкан мени. Беспредел. Бир айдай больницага жатып, араң
Лечение кылып чыккам. Авам, сиздин ушуңузда ушундай адилетсиз иштер болуп атат. Порно жигитке деле көңүл буруп атпайсызбы? Авам, көңүл буруңузчу. Талас Бегалиевке иш козгогон ГКМБнын кызматкерин өзүн текшериш керек. Авам, Талас Бегалиевди периште, святой деген жерибиз жок. Авам, аны ак пайгамбар деген жерибиз жок. Күнөөсү болсо күнөөсүнө жооп берсин. Но бирок мондай иш болбош керек да. Какой-то бир чорт, какой-то бир бык баш иштебеген. Кулинар физкультурдун диплому менен случайно Эдун жанына попадать этип калып, мондай беспределди кылбаш керек да. Бул мамлекет, бул силердин личный өч ала турган же бизнес кыла турган жеке мекеме эмес да, бул мамлекет да, бул элдин кызыкчылыгы болуш керек. Ушундай беспределдер токтош керек. Авам, могу Талас Бегалиев камалып жаткан, Талас Бегалиевке иш козгогон ГКМбнын сотрудниги Узун Кыркчоронун бирөөсү, Эдунун оң колу Узундун өзүн текшерип беришин суранабыз. Мындай балдар иштебеш керек ГКМБда. ГКМБ эмне, проходной дворбу, Шарашкин конторбу? Бул конторда Глейген ГКМБ деген конторда. А эмнеге ушундай балдар Эду көчөдөн көрүп калып эле бир быкты, сен бык экенсиң, здоровый экенсиң, давай мага ушундай каракчылар керек деп эле жумушка алып алган. Ушул баланын өзүн текшеришти өтүнөбүз сизден. Авам, сиз ушу адилетсиз иштерди карабаса сизге Кудайдын жардамы болбойт. Аке, мен сизге каршы эмесмин. Авам, мен сизге каршы эмесмин, мен оппозиция эмесмин. Но мондай адилетсиз иштер болбош керек. Авам, качанкыга чейин ушундай каракчыларга элиңизди тонотуп коюп, ушул досумдун каракчы экенин билбей калыптырмын. Анан деп болбой калат. Авам, адилеттүүлүктү суранабыз. Талас Бегалиевдин ишин адилеттүү кылып чечип бериңизчи. Өзүңүздүн контролуңузга, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алыңызчы. Авам, жөн эле могу какшатып атышат, 10 баласы бар. Акмак жанагы судья Узун Нурлан, эки дүйнөңөр тозок болсун, эки дүйнөңөргө каргыш болсун. Эч жакшылык көрбөгүлө, ушу кылган ишиңер акмактарбы? Силер кимди тонуп атасыңар? Мелдетилем бар, душманды тонуп келсеңер, немистерди барып тонуп келсеңер, мелдетилем. Силер өзүңөрдүн каныңарды кыргызды тонуп атасыңар, мразьдар, акмактар, кыргызга чыккынчылык кылып атасыңар силер. Силер жумушка эмне кыргызды тоноюн деп келдиңер беле? Силерди ата-энеңер акча, только акча чогулт деп чоңойтты эле бул жашоодо силерди. Силерге мекенге болгон сүйүү, иман деген барбы? Силерди кандай адамдар тарбиялаган? Токтоткула беспределиңерди. Бүгүн болбосо эртең келет убакыт. Ташиевди көрүп атасыңар, эмне болуп атат? Ташиевден жаман болосуңар, акмактар. Узун, Нурлан, көзүңдү ач. Сен мен, сага закон иштебесе, иншаллах биз иштейбиз сага. Иншаллах, Кудайдын жардамы менен. Эгер сага закон иштебей турган болсо, сага биз иштейбиз. Мен сага Кыркчор эмес, мен сага чоң козатты көргөзөм. Талас Бегалиевди сот четин чыгарган сот. Узун, Нурлан, ГКМБнын сотрудниги, Эдунун эшеги. Мразь, сен менен да сүйлөшө турган убакыт келет. Садыром, ушул ишти өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алышыңызга суранабыз. Адилеттүүлүк кылып бериңиз, биз бошотуп бериңиз. Талас Бегалиев святой, пайгамбар деген жерибиз жок. Беспредел болуп атат, акем. Жөн эле келип күрүстеткен муну Талас Бегалиевди. Бул акча бербейм десе, мына ушундай кылып атышат. Бүтке тың болгон, бүтке акчасы болгон, баш көтөргөн бар эле башкача көзгө чаап эле кыйнай бересиңерби?